Бүгүн 1-май эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнү. Ага карата кала тургундары үчүн ишкерлер тараптан 400 килограмм токош жана таттуулар, суусундуктар бекер таркатылды. Иш-чара Борбор кала Бишкек шаарындагы ири соода борборлордун биринде өтүп, жаандын жааганына карабай ага кылып келген элдин саны да көп болду. Эмгек күнүнө карата 1-май деп элдерге майрам кылганбыз. 400 таттуу токошторду бышырып элдерге майрам арнап бекер таратып, биздин атактуу жылдыздарыбызды чакырып, программа кылып, концерттик программа кылып элдерди майрамдатып жатабыз. Төлөмүш Мусаев эмгекчилердин күнүнө карата өткөрүлүп жаткан жарманкенин катышуучусу. Ал өзүнүн продукциясын шаар тургундарына тааныштыруу жана аны бекер таркатуу үчүн чыккан. Нөшөрлөп жааган жанга карабай таттууларды алып кеткендер көп болууда дейт. Бул иш-чаранын бардыгы ушул жерде өсүп чыккан, ушул жердеги биздин пекарныйдан өндүрүлүп чыккан товарларды элге майрамдык маанайды элдин ичиндеги bir маанай тартуулайлы деген максатта ушуну алып чыкканбыз. Бүгүнкү иш-чара жакшы өтүп атат. Бардыгы элдин маанайы жакшы. Жарманкеге чыккандар үчүн аба ырайы тоскоолдук деле жараткан жок. Керек болсо бекер таркатылып аткан бал муздакка ашыгып келгендер да аз эмес болду. Эмгек күнүнө карата эмгекчилер өзлөрүнүн продукцияларын алып чыгып, элге таанытып атышат да. Биз МИС компаниясы бүгүн өзүбүздүн мороженобуз менен чыктык. Жай келе атпайбы? Ошо анан көптөгөн компаниялар өзлөрүнүн продукцияларын бул жака чыгарып көрсөтүп атат бүгүн. Эшикте жааган жамгырга, муздак аба ырайына, башынан ылдый суу болгонуна карабай элдин майрамдык маанайы жогору. Бүгүн эмгекчилердин майрамы, кыргыз элин майрамы менен куттуктайм. Эң негизги жаанды да карабай көп келди киши. Ушуларга да чоң рахмат. Ошо аябай жакшы өтүп атат. Мындай өтүп өткөндө бойлогон эмеспиз. Иш-чара кыргыз эстрада жылдыздарынын ыр бийлери менен коштолуп, кала тургундары үчүн бир катар оюндар ойнотулду. Эске салсак, Кыргызстанда 1917 жылы 1-май эркиндик күнү деп аталып, Ош Бишкекте, Кызыл Кыя, Сүлүктүү көмүргендеринде митинг өткөрүлгөн. Бул майрам бүгүнкү күндө да эмгекчилердин эл аралык тилектештиги күнү катары белгиленип келет. Жезгүл Майдинова, Исламбек Майрамбеков, Нью ТВ.